ычыны айран ичүү үчүн 7 себеп бар. Сиз аны билесизби? Айран суусундуктардын ичинен эң пайдалуусу болуп эсептелет. Ал организмге оң таасир кылышы менен биргеликте, ошондой эле ал ар кандай ооруларды жеңүүгө да жардам берет. Демек айрандын кандай пайдалуу касиеттери бар? Организмди пайдалуу заттар менен камсыз кылат. Айранда көп сандагы витаминдер А, С, Д, В жана минералдык туздар, белоктор, майлар болуп бир канча органдардын ишин нормалдаштырат. Иммундук системаны чыңдайт. Айрандын курамы пайдалуу заттарга бай болгондуктан организмде пайда боло турган ар кандай инфекцияларга каршы турган иммундук клеткаларды иштеп чыгарат. Оңой сиңирилет. Курамындагы сүт кислотасы белокту майдалоого жардам берет. Ошол үчүн ал оңой сиңет. Аллергия чакырбайт. Сүттө көптөгөн аллергия козготуучулар бар. Алар ачытуу жараянында жоголот. Ушул себептүү айран жаш балдар үчүн дагы негизги пайдалуу азык болуп саналат. Сөөктөрдү жана тырмактарды бекемдейт. Айран кальцийге бай, ал сөөктөрдү жана тырмактарды бекемдөөгө жардам берет. Көбүнчө эмизип жаткан апаларда кальцийдин жетишсиздиги себептүү. Аларга да айран ичүү сунушталат. Карылар үчүн бул остеопороздун алдын алуучу мыкты каражат. Салмакты төмөндөтөт. Бул жагынан алганда көпчүлүк айрандын жардамы менен жакшы натыйжаларга жетишкен. Мындай диета кандагы холестерин даражасын төмөндөтүүгө жардам берет жана организмдеги азыктардын балансын кармап турат. Диета кармагандар айранды колдонуп, белокторду, витаминдерди жана минералдарды алышат. Ачкачылыкты жана суусоону кетирет. Айран ачкачылыкты гана эмес, чаңкоону дагы басат. Исламда иммунитетти көтөрүүнүн жолдору. Иммунитетти бекемдөө маселеси айрыкча бүгүнкү күндө өзгөчө баарына бирдей маанилүү көйгөйгө айланып калды. Төмөндө биз сиздерге иммунитеттин жогорулашына өбөлгө түзгөн айрым факторлор жөнүндө маалымат беребиз. Дарат намаздын ачкычы, балким ден соолуктун да кепилдиги болуп саналат. Дараттын жүрөк кан тамыр системасына пайдалуу экени окумуштуулар тарабынан далилденген. Муздак сууда дарат алуу организмди чыңдоодо оң таасирин берет. Ооз көңдөйүн жана мурунду тазалоо инфекция пайда болушун алдын алат. Имбир шамалдаганга каршы, бактерияга каршы, сезгенүүгө каршы, микробко каршы антисептик, бактерицид касиеттерге бай. Имбир тамыры пайдалуу жана адам организминдеги бузулган клеткаларды калыбына келтирип, дарылана турган С жана В витаминдери, ошондой эле ретинол бар. Имбирдин дарылык касиеттери илгертен бери эле белгилүү болуп келген. Имбирдин дарылык касиети бал менен дагы да таасирдүү болот. Бал организм иммунитетinin жогорулатууда теңи жок дары. Эске салсак, бул менен адам организминин химиялык курамы окшош. Бал жана жаңгак суук өткөндүн алдын алууда маанилүү курал. Бал менен жаңгактын аралашмасы белгилүү бир күн турушу керек. Кара сейдана майы ашказан ичеги карын ишин жакшыртат жана иммундук системаны көтөрөт. Кара сейдана майы көптөгөн ооруларды козгогон бактерияларды жок кылат. Кандагы холестеринди төмөндөтөт. Майды профилактикалык максаттарда же ден соолукту жалпы бекемдөөчү дары катары колдонсо болот. Эгерде сиз күнүнө 1 чай кашык кара сейдана майын ичсеңиз, ошол 1 чай кашыктын өзү эле күн бою кубат берип, зат алмашууну жөнгө салат. Хелба. Табиптер эгер адамдын хилбанын пайдасын билишкенде эле аны алтындын баасына сатып алышмак деп айтышат. Британиялык окумуштуу Клебер, эгер сиз бардык дары-дармектердин таразанын бир жагына, хелбаны экинчи жагына койсоңуз барабар болот деп айткан. Вирустуу инфекциялардан улам ысытма жана суук тийгенден хелбанын уруктары пайда берет. Ал адамдын денесиндеги калыңдалып кеткен былжырды жумшартып, көчүрүп жана лимфа системасы аркылуу токсиндерди кетирет. Суук тийгенде 500 грамм сууга 1 аш кашык хелба салып демдеп ичүү керек. Пайгамбарыбыздын медицинасынан ден соолукка керектүү бир нече сунуштар. Адамдын ар дайым ден соолугу чың болуш үчүн төмөнкүлөрдү эске алуу керек. Тазалык ыймандан. Аллах ар бир оорунун дабасын жаратып койгон. Ар дайым таза, пакиза тамактардан жеңиз. Арамдан шыпа издебеңиз. Тамактын алдын жана кийин колду жууңуз. Бал жегенди адатка айландырыңыз. Анткени ал 1000 дартка шыпа, кан алдыруу шыпа. Кара сейдана өлүмдөн башка бардык ооруларга дава. Айва жеңиз, себеби ал жүрөк ооруларга жакшы пайда кылат. Уйдун сүтүн көп ичиңиз, анткени ал түрдүү дары чөптөрдү терип жейт. Көз тийүүгө жана сыйкырга дем салдырыңыз. Өтө ысык же муздак тамакты жебеңиз, анткени анда береке да, шыпа да жок. Тамакты жакшы чайнап шашпай жеңиз. Сууну бат-баттан жутпай акырындык менен ичүү керек, болбосо ал боор ооруну пайда кылат. Ашыкча тамак жебеңиз. Тамактануу учурунда суу көп ичпеңиз. Кышында майлуу, күчтүү тамактар, ал эми жай мезгилинде жашылчалардан жана жеңил тамактардан жеңиз.
Эгер сүт ичсеңиз, оозуңузду суу менен чайкаңыз, анткени анын курамында май бар. Тамак аш жана суусундуктарды олтуруп ичиңиз. Чарчап турган кезде таттууларды жеңиз. Сынган идиште суу ичпеңиз. Дайыма курма жеңиз. Тамактанып жатканда жакшы маанайда болуңуз. Жалгыз тамак жебеңиз. Тамактангандан кийин дуа кылууну унутпаңыз. Кышкысын ден соолукка кам көрүүгө зарыл кеңештер. Ар бир адам ден соолукта болууну каалайт, бирок бардык эле буга себеп боло турган эрежелерди сакташпайт. Ден соолукка байланыштуу көптөгөн көйгөйлөр айлана чөйрөдөн эмес, көнүмүш адаттардан жана жашоо образынан улам келип чыгат. Барометр ден соолугуңузга пайдалуу кеңештерди сунуштайт. Кышкысын ден соолукка өзгөчө кам көрүү керек. Биринчиден, албетте витаминдер. Унутпаңыз, учурда эч кандай жашылча жемиштер толук кандуу витамин комплексин алмаштыра албайт. Ошондуктан дарыгерлер витаминдер курсун ичүүнү сунушташат. Аларды дарыгер менен чогуу тандап алса жакшы болот. Жумасына бир жолу спорт менен машыгып коюп, кээде кечки тамактан баш тартуу менен ашыкча салмак көйгөйүнөн арылам деген жаңылыштык. Калориялардан арылуу үчүн системалуу түрдө физикалык активдүүлүккө убакыт бөлүп, уктаардан бир нече саат мурун тамак жебешиңиз керек. Ден соолукта көйгөй болбосо дагы жылына бир жолу медициналык кароодон өткөрүп туруу зарыл. Пайдалуу азыктардан акча үнөмдөбөңүз. Кээде пайдалуу тамак аштар кымбатка турушу мүмкүн, бирок туура жана тең салмактуу тамактануу ден соолуктун жана узак өмүрдүн ачкычы экендигин унутпаңыз. Мындан тышкары, туура тамактануу фигураны жакшыртат, карылык процессин жайлатат, теринин, чачтын жана тырмактын абалына жакшы таасир берет. Дан эгиндери, сулуу, гречка, күрөң күрүч, балыктарды, жашылчаларды, жемиштерди, үрөндөрдү, кунжу, чия, жаңгактарды үзгүлтүксүз жеп туруңуз. Уйкунун жетишсиздиги ден соолукту начарлатат. Түн ортосунан кийин уктап, эртең мененки саат 7-де турууга зарыл учурларда гана уруксат берилет, бирок күн сайын эмес. Тамеки чегүү, бырыштарды жана карылык процесстерин тез өнүгүшүн шарттайт. Жаш жана жаңы көрүнүүнү сактап калууну каалоо бул аялдын каалоосу гана эмес, эркектер дагы мүмкүн болушунча жаш бойдон калууну каалашат. Бирок тамеки тартуу ички органдарга гана эмес, сырткы көрүнүшүнө дагы терс таасирин тийгизет. Ошондуктан тамеки чеккендер өз курагынан жаш көрүнбөйт. Ар дайым ингредиенттерди окуп чыгыңыз. Өнүмдөрдүн таңгагына алар ГМО эмес жана табигый деп көп жазышат. Бирок бул алардын курамында пайдалуу компоненттер гана бар дегенди билдирбейт. Анын курамдык бөлүктөрүнүн азайып бара жаткан тартибине ылайык өнүмдүн курамын окуу маанилүү. Эгерде сиз тааныш эмес жана окууга кыйын ысымдарды көп көрсөңүз, анда мындай өнүмдү сатып албаганыңыз оң. Кимдер коронавирустун оор формасына кабылбайт? Адистин пикири. Мечников атындагы Илим изилдөө институтунун академиги, микробиолог Виталий Зверев коронавирустун оор формасына кимдер азыраак кабыларын айтып бергенин РИА Новости жазды. Коронавирусту кан айлануусу же иммундук системасы бузулган, өнөкөт оорулары барлар оор көтөрөт. Башкалар бет капты үзбөй тагынып, тазалыкты сактаса эле кооптулук жок, деди Зверев. Микробиолог коронавирустун оор формасы менен ооруган бейтаптар айлана чөйрөгө көбүрөөк коркунуч алып келерин белгилеген. Себеби алардан ооруну жеңил көтөргөндөргө салыштырмалуу вирус активдүү бөлүнүп чыгат. Кандай болгон учурда да адис бет капты үзбөй тагынууга чакырат.